Сот реформасы жемиштүү жүрүүдө. Маселен, жаңы кодекстер кылмыштык козгоо стадиясындагы коррупциялык көрүнүштөрдү токтотту. Ошондой эле соттук отурумдарда видео, фото, аудио жаздыруулар орнотулууда. Азыр сурак жана көрсөтмөлөр видео камерага тартылып жатат. Бул дагы өз кезегинде сот тармагынын ачык айкындуулугун камсыз кылып, коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылат. Өзүңөр билгендей, кээ бир тараптар, кээ бир эмелер, элдер баягы нааразы келтирген да. Биз айткан сөздөр ушул так түшпөй, бурмаланып, башкача түшүп, соттор түшүнбөй, мүмкүн башкача чечим кабыл алып калды дегенде нааразы сөздөр болгон. Ошол нааразыларды жою үчүн аудиофиксация демилгеси көтөрүлгөн да. Азыркы учурда мен айтылгандай 86 сот залында орнотулган. Бул 21 сотто, көбүнчө бул соттор Чүй менен Бишкекте, кээ бир сот Ош облусунда орнотулган, Гөлдүдө бар. Эми негизи жана мен айткандай, тараптын мына өзүңөр карасаңыз болот. Бул жерде атайын камера коюлган, 360 градус менен полный тартылат да, көрсөңүздөр көрсөңүз болот. Ар бир тараптын алдында өзүлөрү көрсөңөр болот, камера, микрофондор турат. Айтылган сөздөрү так өзүнчө болуп жазылып түшөт системага. Сот залдарында орнотулган видео камералар ар тараптын көрсөтмөсүн тартып, үнүн жаздырып турат. Кээ бир нааразы болгон тарап видео же аудиону алгысы келсе, сотко кайрылып алууга мүмкүн. Бирок бул видеолор белгилүү бир убакытка чейин сакталып, аны жайылтууга мүмкүн эмес. Ал эми үндөр сакталуу ойдон калат. Акыркы 2-3 жылда 21 соттун 86 соттук залында видео жана аудио байкоо орнотулган. Келечекте дагы 70 соттук залда орнотулат. Дело в том, что судебно-правовая реформа, она одновременно является... Соттук укуктук реформа бир эле кезде антикоррупциялык күчтүү курал болуп эсептелет. Адам укуктарындагы жогорку стандарттары гана эмес, андан сырткары бул эски антикоррупциялык схемаларды жок кылган жаңылыктарды киргизди. Кыйраган схемаларды мисалга санап берсем булар. Кээ бир кылмыштар, өзгөчө шпиондук кылмыштар боюнча соттук кароо мурда 10 жылга дейре болчу. Учурда бул соттук кароо 2,5 жылдан ашпашы керек. Ушул убакыт ичинде гана соттор чечим кабыл ала алышат. Андан сырткары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри ишке кирди. Бул дагы антикоррупциялык негизги курал болуп эсептелет. Кылмыштар 24 саат ичинде катталып, кылмышты жаап жашырууга мүмкүн эмес. Мурда өлкөдө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү базасы жок эле. Ошондуктан көзөмөл жүргүзүп туруу кыйынга турчу. 2019 жылдын январынан тарта өлкө аймагындагы бардык кылмыш иштери бирдиктүү реестрге каттала баштады. Андан бардык статистиканы көрүп турууга мүмкүн. Бул өз кезегинде укуктук тармакта кандай маселелер бар экенин, кылмышка каршы күрөшүүдө кандай иштер аткарылып жаткандыгын, институттар кандай иштеп жатканын көрүүгө болот. Соттук укуктук тармактагы реформа бул өлкөнүн ири антикоррупциялык иштеринин бири болуп эсептелет. Программа распределяет не по количеству находящихся в производстве. Соттордогу автоматташтырылган маалыматтык система программасынын дагы бир өзгөчөлүгү мурда отчетторду жасоого 1 же 2 апта талап кылынса, учурда бул программанын негизинде кайсы бир иш же сот аткаруучунун иши боюнча жетекчи отчетту каалаган убакта даярдай алат. Маалыматтарды бир нече секунданын ичинде алууга мүмкүн. Ошондой эле мурда соттук өндүрүштөгү иштер кагаз түрүндө жүргүзүлсө, учурда электрондук тартипке өткөн. 2016 жылдан тарта соттогу автоматташтырылган маалыматтык система программасы 3 сотто пилоттук түрдө иштеп баштаган. Кийин программа толукталып, 2019 жылы бардык жергиликтүү сотторго чейин жетип, жигердүү иштеп келүүдө. Бул программа сот аткаруучулардын ишин бир аз жеңилдетти. Анткени мурда сотторго иштерди кароо өлчөмү ар кандай бөлүштүрүлүп калчу. Жаңы программа иштерди бардыгына бирдей бөлүштүрөт. 2020 жылдан баштап АИ сот программасы 2-нчи инстанцияга кирип баштады, 2-нчи фаза. Азыр апелляциялык түрдө даттандырылган иштердин баары АИ сот программанын ичинде жиберилип атат 2-нчи инстанцияга. Анан ошоктон каралып атат. Кагаз түрүндө дагы кетет, жана системанын ичинде дагы даттануулар 2-нчи инстанцияга кетет. Анан 2-нчи инстанция дагы ошол эле автоматташтырылган түрдө ошондой эле бөлүнөт. Эмдиги жылы буюрса жогорку сотко дагы киришин күтүлүүдө азыр. Соттордогу автоматташтырылган маалыматтык система программасы сотторго иштин көлөмүнө, санына, татаалдыгына жараша бөлүштүрөт. Андан сырткары кимде канча иш каралып жаткандыгын көрүүгө мүмкүн. Канат Жолочиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.